Астанада Молдованын элчилиги ишин баштады. Ачылыш аземине премьер-министрлердин орун басарлары, Казакстан менен Молдованын тышкы иштер министрлери катышты. Мурат Нуртилеев менен Михай Попшо сүйлөшүү учурунда эки тараптуу кызматташуунун келечегин талкуулашты. Тараптар соода-экономикалык кызматташуу маселелерине өзгөчө көңүл бурушту. Өткөн жылы мамлекеттер ортосундагы товар жүгүртүү 75%га өсүп, $66 миллион түздү. Жалпысынан тышкы саясий ведомстволордун башчылары достукка жана өз ара пайдалуу колдоого негизделген эки тараптуу өнөктөштүктү тереңдетүүнү, айыл чарба, транспорт, өнөр жай, санариптештирүү, маданий жана гуманитардык тармактардагы мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу боюнча биргелешип иштөөнү көздөшүүдө. Ишкердик кызматташтыкты активдештирүүнүн алкагында өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйынынын жана Казак-Молдовалык ишкердик кеңешинин биринчи жыйынын өткөрүү боюнча макулдашууга жетишилди. Казакстан Молдованы чыгыш Европадагы ишенимдүү өнөктөш катары көрөт. Кызматташтыкты биргелешип өнүктүрүүгө кызыктар. Биздин президенттердин ортосунда туруктуу жана конструктивдүү саясий диалог түзүлгөн. Буга байланыштуу биз Кишинев менен өз ара пайдалуу жана узак мөөнөттүү кызматташтыкты мындан ары да чыңдоого кызыктарбыз. Одан ары нартайтууга үлкен мән беребиз. Открытие дипломатического представительства Казахстана в Кишиневе в 2020 году. Казакстандын Кишиневто 2020 жылы дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн ачылышы. Астанадагы элчиликтин азыркы расмий сапардын жүрүшүндө ачылышы биздин мамлекеттердин ортосундагы бекем мамилелерди институционалдаштырууда маанилүү этап болуп саналат. Биз эки өлкөнүн жарандарынын жыргалчылыгы үчүн бекем. Келечектө эки тараптуу мамилелерди чыңдоого үмүттөнүп, узак мөөнөттүү келечекте байланыштарыбызды бекемдөөгө умтулабыз.